Баяндамачы. Сиздер бул Араванга сууну Оштон алып кетесиздер, туурабы? Папан суу сактагычынан. Папан суу сактагычынан. Кайсыл жерден алып кетесиңер? Папан суу сактагычынан. Бүгүнкү күндө иштеп аткан канал бул жалпы ошол Акбурада туурабы? Акбура. Араван Акбура. Мен сизге бир сунуш берет элем да. Сиздер жана миңдик турбамен алабыз деп жатасыздар го, бир 300 метрде. Калганын 500 менен алып кетебиз деп атасыңар, туурабы? Проектиңерде ошондой да. Бул канал бүгүнкү күндө бул бетондолгон канал. Бүгүнкү күндө жана коромжусун азайтуу деп атканыбыз дагы 25 куб бүгүнкү күндө ага турган болсо, турба менен эч кандай тартылбайбы? 300 метр. Турба менен андай жок. Мындай да, мен айтарым, сиздер ошол жерден тартып кетип барасыздар. Жапалактан өтөсүңөр. Жапалактан өтөсүңөр дейм. Араванга кетип баратканда Жапалак айыл өкмөтү бар. 40 миң калкы бар. Ошол жерден да сиздер ушул бир точка калтырып кетсеңиздер. Ошону сиздер жазып алсаңыздар. Сөзсүз түрдө эч болбосо 100 калтырып кетсеңиздер, ошол Жапалакка дагы бир суу тартыш болот да. Ошол Ош Араван, Акбура Араван каналынан алар суу ичет да. Жана ошондой эле мен айтат элем, сиздер тартып жатып бараткан точкадан Ош шаарында да азыр суу, өзүңөр билесиңер, бир аз кыйын учурда турат да, Ош шаары боюнча. Ошо шаардын вице-мэрлери менен, мэри менен, башчысы менен бир сүйлөшүп көрбөйсүздөрбү? Ушу сиздер алып өтүп жаткан канал аркылуу алар дагы бир кандайдыр бир пайдаланып калса жакшы болот эле да. Сиздер өзүнчө кылып, алар өзүнчө кылса, бул эки расход болуп калат да. Ошон үчүн расходду үнөмдөө боюнча каражатты ортодо келишип туруп кылсаңыздар жакшы болот эле да. Ал жерде бир эле канал бар. Ошол эле канал менен сиздер Араванга суу алып кетесиңер Акбурадан. Ошол эле канал менен алар дагы ушул шаардын бир 70%-на суу жеткиришет да. Түнөктөө жарайт. Унутпаңыздар, Жапалакка сөзсүз түрдө 100 точка менен калтырып кетиңиздер. Рахмат.